Салам достор, Кызыл квадрат каналына кош келиңиздер. Биз азыр сиздерге спорт жаңылыктары менен бөлүшмөкчүбүз. Достор, биздин каналды колдоо максатында видеолорго лайк басып жана подписаться кнопкасын басып өтсөңүз болот. Эркин күрөш балбандары Россиядагы эл аралык ири Мелдешке катышат. Курамда 15 балбан бар. 2019-жылы 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону болгон Улукбек Жолдошбековду баратат. Кыргызстандык эркин күрөш балбандары Дагестандын Хасавюрт шаарында өтүүчү 19-20 кылымдын атактуу балбандарынын элесине арналган эл аралык Мелдеште таймашат. Бул тууралуу өлкөнүн күрөш федерациясынын маалымат кызматы билдирди. Мелдеш 9-декабрда башталып 13-декабрга чейин созулат. Акжол Махмудов менен Власовдун кайда Беттеши турганы аныкталды. Жакынкы күндөрү Акжол машыктыруучусу менен Беттештин күнүн жана өтө турган ордун аныктайт. Власов дүйнөдөгү эң күчтүү балбандардын бири менен килем үстүндө таймашканына кубанаарын белгиледи. Грек-рим күрөшү боюнча 2 жолку Олимпиада чемпиону Власов Акжол Махмудовдун Бишкекте Беттеши сунушун кабыл алды. Власов буга чейин Акжол менен Беттеши ниети бар экенин, аны тезирээк уюштуруу керектигин билдирген. Кыргыз балбаны ал чакырыкты кабыл алып Бишкекте таймашууну сунуштаган. Биз жакында устаты менен таймаштын өтө турган күнүн жана саатын белгилейбиз. Учурда уюштуруу иштери жүрүп жатат. Бишкекте эле өткөрөт окшойбуз, Рома. Макулсуңбу деп жазды Махмудов. Россиялык спортчу Акжолдун постуна комментарий калтырды. Бордош Кыргызстанда дүйнөнүн эң күчтүү балбандарынын бири менен килем үстүндө таймашарыма кубанам деген Власов. 31 жаштагы Власов Россиялык атактуу спортчулардын бири.